Assalamu alaikum, hurmatlı menin görermandarım. Özgöçö Moskvalıklar, Kırgızstandan gelip uaqtılуу iştep жүрgөн moskvalıklar, sizlerge bir жақшы жаңылык бар. Balkim bilettirsiңер, men өткөндө Kırgızdардын мончосуна барып келдим. Көп адам эле биле бербейт, ошол сонун мончо бар экенин. Dinamo metrosundan je Timiryazevo metrosundan çıksaňar bolot eken 319 avtobus menen. Men ошол Dinamo metrosundan kantip bara turgandыгын атайын тартып келдим. Ошол маршрутка кантип барат, кантип табат 800 сомдон экен болгону, машинаны коюп кое турган жерлери да бар экен. Мен эми жөө адамдар мындай бара турган жагын тарттым. Машина бир аз башкача жагынан кирет экен. Улица Вучечича 12, корпус 4. Hammamdары var eken, içinde basseyni var eken, sonun tüşe turgan parilkaları, massajı, aytor degi büt nersesi var eken maga ukmuş sonun jaktı. Men özüm mындай profesyonel massajist bolup mындай оздоровительный komplekslerde көп iştegендиктен аябай мага мен 5 деген baаны verdim. Gelip düşüp ketsеңиздер болот. Bir eптеп мындай колдон келишинче шашылыш видео болуп калды. Anan sizler öyle oğlum, reklama kılıp, anan tigindey mınday akça alıp atat dep, bir tiyin reklama süйлөшкөн жокпуз. Ayta geççü nerse, eğer uşul menin videom jagıp kalsa, menin mehnetim üçün 10 rubilden kotorup koygula. Men al 10 rubillerden jarımın fevraldan keyin kayrımdуулukka Kırgızstanга jönötöbüz. Oşol sizler salgan, bul menin özümdün peşineter akım üçün. Gazetani деле сатып алып көрөсүңөр, ошондой эгер жаккан болсо, жакпаган болсо, аны да көргүлө. Салбасаңар капа деле болбойбуз. Азыр Google'dan бизге эчтеке түшпөйт, ошондуктан мен 3-4 күндөн бери ушундай акция кылып атам. Жакшы азыр акча чогулуп атат. 10 февралда кайрымдуулук эсебине жөнөтөбүз. Ага дагы видео отчет кылабыз. Ортодон бирөөлөр жеп кетпей турган кылып. Бул менин акым үчүн. Мен ошондой алардын бир тиyin албай эле тартып бердим. Кантип барат, кантип түшөт, сонун ана мурунку бир түшкөндөгү видеом ошонун ичинде жүргөндөгүлөрдү дагы тартып киргизип койдум. Колдон келишинче анда эмесе видеого кош келиңиздер. Кантип кыргыздардын мончосуна барса болот Москвадагы. Достор, кыргыздардын мончосуна баруу үчүн Dinamo метросунан чыккандан кийин поездин алды жагынан чыгасыңар, мына Petrovskiy парк деген жагына көздөп басасыңар. Поездин куйрук жагына эмес, алды жагына көздөй чыгасыздар. Метродон чыккан деле моундай Dinamo арена көрүнөт, стадиондун бурчу. Ушундан мына сол жакты мынтип карасаңар, тетиги жерде көк светофордун артындагы зданиянын аркы бетинде автобустар турган болот. 319 автобус бар ошол жерде. Мына аялдаманын жанында остановка турат. Ошол жердеги остановкадан 319 автобуска отурасыздар. Ал жака өтүш үчүн светофордон жолдун аркы бетине өтүп, анан эле жолдун оң жагында аялдама турат. Ошол жерден 319 автобус. Урматтуу мончо сүйүүчүлөр, мына алдыда турган, мына азыр мен чыккан метро. Ошол метродон ушул жака өтүп, мына жанагы Dinamo арена арт жагыбызда калат. Анан ушул Petrovskiy парктын жанындагы аялдамага ушул жерге келсеңиздер, 319 автобустар каттайт ушул жерден. Урматтуу достор, Dinamo метродон чыккандан кийин 319 автобуска отуруп, больница имени Спаса-Кукотского деген остановкадан түшөсүңөр. Баняга барыш үчүн. Мына түшкөндөн кийин эле моундай бул үй 22-нчи үй болуп калат экен. Демек бир аз артка басабыз. Биз Спаса-Кукотскаядан түшкөндөн кийин ушул Вучечича көчөсү болуп эсептелет. Эгерде Тимирязево метродон келсеңер, анда Вучечича деген аялдамадан түшөсүңөр. Биз азыр Dinamодан келдик. Больница имени Спаса-Кукотского деген остановкадан түштүк. Жана мен сонун сүйлөп койдум окшойт, байкадыңарбы? Аялдама Petrovskiy парк аялдамасынын остановкасынан деп. Өзүм дагы таң калып калдым, аялдама остановкада. Ошондой Спаса-Кукотского
аялдамасынын остановкасынан түшөсүңөр. Анан артка көздөй басабыз. 12-чи даректи табышыбыз керек. Кыйыныраак экен. Мен ошон үчүн силерге атайын көрсөтүп коеюн деп чечтим. Кантип оңоюраак ошол Мончого барса болот деп. Мен өзү бир нече жыл Мончолордо массажист болуп иштедим, ден соолук комплекстеринде иштедим. Ошондуктан аябай ушул жер жакты. Азыр мына бул жерден сол жака бурулабыз. Аябай суук достор. Суук болсо дагы тартып коёйлучу. Азыр эртерээк банясы иштей элек болсо керек. Мен атайын тартайын деп эле буларга эскерткен деле жокмун, тартканы келатам деп. Мына бул жерден биз сол жака бурулабыз. Анан тетиги жерде көгөрүп эме турат го. Охо, жол аябай муз экен. Кантип бара турганын силерге до конца көрсөтүп коеюнчу достор. Мына көрдүңөр, мына воротадан кирип кетиш керек экен бияка ичине көздөп. Ичине көздөп киребиз дагы. Аягына чейин барып туруп оң жака бурулабыз. Аягына чейин барып туруп оң жака бурулабыз. Анан ошол кыргыз баняга аябай мына таксисттерге жакшы экен. Машиналарды кенен коюп кое турган. Азыр мына бул жер үйүндө алды жагында кенен аянтчылар бар экен. Мен ойлоп калдым, ушу түшкөндөрдүн эле таксисттери кыргыздар ушунчалык көп экен. Бул Москвада аябай таң калдым. Аябай көп. Молодцы вообще кыргыздар. Чоң бизнестерди кармап калышыптыр. Мен аябай сүйүндүм ушундай кыргыздардын ушинтип Москванын чоң бир борборунда өзүнүн бир таасирин күч алдырып, мынабу кызыл болуп турган үй ошол баня. Мончо кыргызча баня деген мончо. Силерге прикол монгол кылып коеюн. Аялдама остановка дегендей. Охо, мына азырдан эле машиналар турат ушу. Кыргыздар эртең менен эле келип калган чамасы баняга. Азыр көрөбүз го, мен буларды эскерткен деле жокмун. Капысынан эле мына келе калып поездден кантип чыгат. Анан кандай болот деп туруп тартып калдык. Жок, баня ондон деп турат. Охо, муз этият болду достор. Баня бодрост дейт мынакей. Ушул баня бодрост. Эгерде ачык болсо киребиз. Мына 12ден 1ге чейин, түнкү 1ге чейин иштейт экен. Баня бодрост. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Адресиңиздер кандай бул жердин? Улица Вучетича, 12 строение 4. Улица Вучетича, строение Вучетича 12, строение 4 экен. Мен Динамо метросунан чыгып келдим. 319 автобуска чыгып эле келсеңиздер, 1,5 сааттын ичинде келип калат экенсиздер. Аябай сонун эс алып кеткенге болот экен. Парилкасы, хаммам, массажист балдар, тамактана турган жайы, мына бул кийим чечкен жери, тамактанган кафеси бар экен. Мен өзүм шорпосун иштим. Аябай сонун экен. Мына бул жерде жигиттер эс алып атышат. Жигиттер кандай, жакшыбы баня? Жакшы деп атышат. Азыр тамактарынын бааларын көрүп коебуз. Менюну. Бул салаттар экен, эми кадимгидей эле. Мына шорпо 400 грамм 260 рубль дейт. Мампар 250, пельмен 250, курдак 300. Мына ушундай бүт чоң кафелерде кандай тамактар болсо, ошол тамактардын баардыгы ушул жерде бар экен. Урматтуу Москва шаарындагы убактылуу иштеп жүргөн жердештер, келиңиздер. Мына мен билбейт элем, бүгүн биринчи жолу келип, аябай сонун Кыргызстанга келгендей болдум.